Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн сиздермен теңсиздиктер жүйөсү менен жыйынтыгын чечүүнү карастырайык. Осундай тагы бир мисалды мен өткен сабакта салдым. Ссылкасын калтырамын. Тоже карап көрүңүздөр. Так, теңсиздиктер жүйөсү менен жыйынтыгын чечүү үчүн биз кәдимги теңсиздикти калай чыгарамыз, дәл солай чечемиз, Яны теңсиздиктерди чечкен кезде, жүйөнү чечкен кезде әр теңсиздикти жеке-жеке чыгарамыз. Сонда биринчи теңсиздигimiz минус x квадрат плюс 25 кичи немесе тең 0, Сәйкесинче, если 0ге тең деп түбүрлөрүн тауып алуубузга болот, Сонда минус x квадрат тең минус 25 болса, онда x квадрат 25 болгондо x'ин плюс минус 5ке тең, Плюс минус 5ке тең. Экинчиси, x квадрат минус 5x минус 14 кичи 0ден. Демек, биз оны 0ге теңестирип, түбүрлөрүн тауып аламыз. Сонда x квадраттын алдындагы a коэффициенти 1ге тең болгондуктан биз бет теоремасын колдона аламыз, Косинусы карама-каршы менен алынган экинчи коэффициентке көбөйтүнүсү бос мүчөгө тең. Сәйкесинче бизде көбөйтүнүсү 14 болатын 2 менен 7 бар. Коскондо бизге 5ке тең болуу керек, сәйкесинче минус 2де 7 болот, себеби көбөйткөндө минус 14 болуу керек. Сан өсүн сызабыз. 2 сан өсүн сызабыз. Биринчи теңсиздикте бизде түбүрлөр минус 5 пен плюс 5 болот. Теңсиздик катан эмес. Сәйкесинче минус 5 пен плюс 5ти бояп көрсөтөбүз. Экинчи теңсиздик бизде катан теңсиздик. Сәйкесинче онун түбүрлөрү бизде ашыкпен турат, минус 2де 7 ашыкпен турат. Так, минус 5 пен 5тин ортасында 0 бар. Осы 0ду акелебиз да теңсиздикке коябыз. 0 квадрат косам 25, яны 10 менен болот. Экинчи жак терс. Демек, бизге керек кичи немесе тең, яны 0ден кичи аралык. Демек, бизде мына 2 минус аралыктар, Минус деген сөз 0ден кичи, терс мандер деген сөздү билдирет, терс мандер дегенди билдирет. Так, минус 2 менен 7тин ортасында 0 бар. 0ду акелебиз теңсиздикке коябыз. 0 квадрат минус 5 көбөйтөм 0 азайтам 14, яны минус 14 чыгат. Онда 2 чети плюс болот, Биз билебиз тамбаларын. Бир аралыктын тамбасын тауып алсак, калган тамбаларды рет менен келтиремиз, Себеби бул жерде бизде эселүү түбүрлөр жок. Яны бир түбүр 2 рет кайталанбайт. Если бир түбүр 2 рет кайталанса, ондай жагдайда эки жагындагы тамба бирдей болот. Ога катышы тоже келеси сабактарда видео түшүрөтүн болом, Так, энди бизде казыр эселүү түбүр жок, сәйкесинче биз тамбаны рет менен коя беребиз. Так, энди бизге керек бул жерде 0ден кичи, яны минус аралык керек. Так, мына бизде минус аралык. Так, энди жүйөнүн чечимин айтайык, сосын жыйынтыктын чечимин айтайык, Мына түбүрдү үстөрүнө сызабыз. Бул эмне үчүн сызабыз? Бизге экөөдө боялган аралыкты көрүү үчүн, Кай жерде экөөдө боялыптыр мына. Мына жерде экөөдө боялыптыр. Калган жерлерде боялып турган жок, Ондай. Демек, жүйөнүн жабабы экөөнүн кыйылышкан аралыгы, Так, сонда x тийисти 5тен 7ге дейин, 5тин теңсиздигин караңыздар. 5те бизде катан эмес, сәйкесинче тиги жакшы. 7де катан теңсиздиги, сәйкесинче онун жакшысы жай жакшабат. Бул бизде жүйөнүн жабабы. Жүйөнү айттык биз, экөөдө кыйылышкан аралык. Энди жыйынтыктын жабабы. Мына экинчи жагдайда бизде жыйынтыкка турган. Энди осунун жабабы. Жыйынтыкты чыгарганда да кәдимги жүйө сыяктуу чыгара беребиз. Только жүйө менен жыйынтыкта только соңку жабаптары гана өзгөрөт. Демек, бизде жыйынтыкта барлык боялган аралыктын барлыгын жазабыз. Сәйкесинче минус чексиздиктен минус 5ке дейин боялган. Минус чексиздиктен минус 5ке дейин боялды. Биригүүбү нечеден башталат? Минус 2ден башталат да эч чексиз боялып кетип атат, Мына минус 2ден 5ке дейин боялды, 5тен 7ге дейин боялды, 7тен чексиздикке дейин тоже боялыптыр, Мына. Сәйкесинче не болду? Минус 2ден плюс чексиздикке дейин деп жазабыз. Түшүнүктүү го, Мына. 5ке дейин, 5тен 7ге дейин, 7тен чексиздикке дейин деп бөлүп жазуунун кажети жок. Минус чексиздиктен минус 5ке дейин косулганда, минус 2ден плюс чексиздикке дейин болот. Жыйынтыктын жабабы. Түшүнүктүү болор, Жүйөдө кыйылышуу, жыйынтыкта биригүү. Так, кандай да бир сурактарыңыз болсо, комментарийга калтырыңыздар. Азырге болсо сабагыбызды аяктайбыз. Сау болуңуздар.